Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Мен кайрадан Завкучмен. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолуштар? Мен сиздерге 2 жыл мурунку окуяны айтып кетейин. Бир Эмил деген бала бир толук бала экен. Кепканын жазуусун кийип алган. Короче, ал чет мамлекетте жүрөт экен да, телепатка окшоп. Эми 4-кишиге жооп берип кетейин. Бул да тиги сөз батыр экен да. Иван артына, экран артына сүйлөп тилин сайратып коюпчу. Иштесе Сада Жапаров да иштебей турабы? Сада Жапаров менен тиги Камчыбек Ташиевке эле тийишип эле мен болсом президент болсом кыйратмакмын, сойлотмокмун деп анын тилинде эле экен да күчтүн барычы. Анын президенттиктин адамдардын баарын тең өзүнө тартып алыптыр да, жамандаттырып, митинг кылып, ызы чуу кылып атыптыр тиги комментариydечи. Саясат ТВ дегенди карасаңыздар 110 миңдей подписчиги бар экен ушул жакта. Ошо Эмил деген бала мурун кармалып чыкканбы же кармалган эмеспи? Кармалган болуш керек, 2 жыл мурун болуптур бул окуячы. Анан кийин ушулар келгенде 21-жылы президент болгондон бери бүт кымбаттап кетти. Анан ушулар күнөөлүү анан дегенсип элдин башын айлантып атат да булчу. Анан чек араларды чече албагандай колунан эмне келмей эле булар кыйратпайт дешти экен. Башка президент коюш керек, анан 7-чи президентти шайлаш керек деп элдин баарын өзүнө тартып атыптыр. Болду, аякта 7-чи президент болуп кетти президенттер. Тете 91-жылы Акаевден бери Акаев деле 15 жылда иштеди турабы? 2005-жылы кетти ал. 14 жылбы? Андан кийинкилер 5 жылдан иштеп атты. Тиги Бакиев, анан тиги Атамбаев, Жээнбеков, Роза Отунбаева дегендер. Эми болбоду, Сада Жапаров 6-чы президент болуп келди. Эми болду да, эми булар мурунку президенттер кылбаган иштерин баарын аткарып атат. Саска тыккан карзын баарын кутулуп, канча деген нерсенин баарын элдерге сатып, жердин баарын кайра кустуртуп, баарын карматып, очудо универсальный кылып атат. Кинодогудай эле Сулайман Султан, Ибраим Пашадай эле аткарып атат го ролдорду. Эми бул жашоодо чындыкты кылып атат турабы? Ринг сыяктуу, көчөдө сыяктуу. А тиги кинодон го фантастика деп коебуз го, кино депчи. Бул кинодо эле жашоодон алынат да турабы? Анан тиги Сулайман Султан, Ибраим Пашадай эле ролду аткарып атпайбы? Анан кийин тигиндей мындай, анан кийин мен кыйратмакмын президент болсом дегенсип. Эмил деген бала экен да. Өзү эле 40тан ашып калган киши экен. Мындай айткандачы. Бул да жанакындай мындай айтканда жана чоңдорду деле карматып атпайбы? Депутат, министрби, иштебеген мэри, губернаторбу, жанагындай өкмөтпү, акимби? Сен ким экенсиң аларды карматып аткан? Сен чекине элесиң да, сени ары бери кармалып. Чет мамлекетте кыргыздар жүрсөңүздөр ушул Алланы таап бергилечи. Может, бул кармалды, кармалган эмеспи? Бул кимдин адамы болду экен я? Ушуну айбандардын баарын кармагыла эртерээк. Сада Жапаров, силердин бир эле сөзүңүз Камчыбек Ташиевке звонок кылып койсоңор эле ары бери эле охраналарды таап келе калат. Кинодой элечи. Барып киргизип, мунун баарын карматып, жоготула, тилдерин кесип, баштарын алып, колдорун кесип, буттарын сындырып кесип, бүт көздөрүн оюп. Мондайлардын кереги жок, адамдарга зыян келтирип, өздөрү кыйратпагандан кийин. Жакшы эле иштеп атып, эмне көзүң сокурбу, май басып калдыбы, же кулагың эмне дүлөйбү? Же эмне калп эле урдуруп эле сүйлөй бересиңби оюңа келгенде? Сен кайсы жылда жашап атасың? Жомок деп коебуз го, бул чындык окуянын баарын кылып атат. Жомок айлантып, ойго келбеген, түшкө кирбеген нерсенин баары тең өнүгүп, чет мамлекеттерден кем калбай, Япония, Америка, Кытайдын деңгээлине катарына кирип калдык дегендечи ошо. Өзүң эле кыйын сүйлөп эле тил менен эле диванный батыр боло бересиңби экран артында? Кыйын болсоң келип президент болбойсуңбу? Чоң болуп иштебейсиңби? Чек араны кыйраткан жок анан. Анан эмнени кыйратмаган эле кемпир атат, анан тиги жердин баарын сатып, өзү билгендей кылып элдин баарын багынтырып алды, өзүнө тартып алды, колду болуңар. Ушу силер күнөөлүүсүңөр, анан канча журналисттер аны жамандап чыкса, анын баарын кармап атат. Чектен ашып кетти, тиги бу деле башын айлантасың го элдин баарын деле. Тура эмес сүйлөсө, иштебей атса, жамандап башкаларга акча төлөп коюп сүйлөтүп туруп атса, анан кийин ошондой нерселердин баары кармалат да турабы? Бүт убакыт менен көрсөтөт да. Мындай жомокто да болгон эмес мындай окуялар. Ушул күн келет деп деле элдер күткөн эмес дегендечи элдер. Мына ошол күн келди. Ойдогудай, кинодой эле, жомоктогудай болуп атат. Сада Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен катуу иштеп атышат. Мындай айтканда Сулайман Султан, Ибраим Пашадай эле дос болуп, катуу дүйнөгө таң алдыртып, дүйнөгө таанытып атат Кыргызстанды. Мынакей канча деген жерлер сатып алып, кайра кустуртуп, чоңдорду карматып, баарын тең спортсмендер кандай жакшы нерселерди берип, куттуктоо кылып, жакшы сыйларды берип, бүт нерселерге, курулуштарбы, жерлерби, мектеппи, садикпи, вертолет, самолеттор чыгып атат, автобус, бүт техника, скорый бүт баары тең келип атат жактанчы, пожарныйлардан бери. Эмне көзүң көрмөй калдыбы? Жакшылап окудуң беле же окууну бүткөн эмес белең 0-11 чейин студент болдуң беле? Эмне эле китептен жаттап алгансың эле сөзүн баарын эле ушак кылып эле жарыя кылып эле бүттүр. Эми 2 жыл мурунку окуяларын айтпайлы го, 2012ден берки Камчыбек Ташиев, Сада Жапаровдордун жамандаган жаман нерселерин. Болду, азыркы жашоо башка. 3,5 жылдан бери канча нерсени өнүктүрбөйдү. Бирке сүйлөсөң да ойлонуп сүйлөсөң, асман тоон томкор, асман сүйлөй бербей. Сен кимдин адамы экенсиң акыры билинет да, кармалып чыккандан кийинчи. Ушундайларды жоготкула көзүмө көрсөтпөй. Тачатты ушуларчы, элдин баарын башын айлантып. Мейли эле.